Кудайдын чакырыгы 3-июль. Силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү. Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолунда берет. Ар бир адамдын башына сыноолор келет. Башкалар жыргап эле жашап жатышкандай, мен эле кыйналып жатат окшойм дешибиз мүмкүн. Бирок ар бир адамдын өзүнүн алына жараша кыйынчылыктары, сыноолору бар. Анткени бул да жашоонун бир бөлүгү. Бирок Кудай биз көтөрө албаган сыноолорду жибербейт. Кыйынчылык келгенде ал дайыма чыгуу жолун да берет. Кыйынчылыктар аркылуу Кудай бизди сөзсүз бир нерсеге үйрөткүсү келет. Кудай берип жаткан сабактарын өткөрүп жибербейли. Сыноолор өтүп кеткенден кийин байкасаңыз башка адам болуп калабыз. Же жакшы сабак алып, жакшы жакка өзгөрөбүз. Анан кайсы бир жакындарыбыздын башына ошондой сыноолор келгенде аларга жардам бере алгыдай болуп, аларга жакшы кеңештерибизди бере алгыдай болуп чыгабыз. Же тескерисинче наалып напчып, күңкүлдөк болуп чыгабыз. Анын баары өзүбүздөн. Ошондуктан Кудайдан жардам сурап, ошол сыноолордон татыктуу өтөйүн дейли. Сабактарын өздөштүрүп калайын дейли. Сыноолордун артынан келе турган батаны күтөлү. Кудай ишенимдүү. Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолунда берет.